Мага айтышат, могул жерде демилгечилер отурчай боламы? Бола. Элмурза Сатыбалдиев, мен президенттин саясатын колдоо үчүн депутат болуп шайлангам. Бүгүн 13 июнда укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде прокуратура жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Бул түзөтүүлөрдү прокуратураны тергөө функциясынан ажыратуу каралган. Мыйзам долбоору боюнча депутат Элмурза Сатыбалдиев дагы пикирин билдирди. Ал комитеттин мүчөсү эмес, буга чейин прокуратурада иштегендиктен талкууга катышууну чечти. Сатыбалдиевдин айтымында ал буга чейин мыйзам долбооруна 8 сунуш киргизген жана авторлар мыйзам долбооруна киргизилет деп убада беришкен. Бирок жыйынтыгында алардын бири да киргизилген эмес. Бирок Сатыбалдиев белгилегендей, ал азыр бул сунуштарды коргоого ниеттенбейт. Анткени комитет аларды баары бир эске албайт. Депутат дагы бир маселе боюнча пикирин билдирүүнү чечти. Жумушчу топтун мүчөлөрү мыйзам долбоорун тийиштүү деңгээлде сунуштай албай жатканына нааразы. Депутат болгонго чейин мен бир гана нерсени айттым. Мен президенттин саясатын колдоо үчүн шайлоочулардан мага добуш берүүнү өтүнгөм. Мага бир дагы шайлоочу мектеп мончо куруп бер деп айткан эмес. Президенттин саясатын ошондуктан колдойм жана президенттин саясатына каршы чыкпагыла. Бирок жогорку кеңешке мыйзам долбоорун алып келгендер акылдуу, билимдүү адамдар менен өзара талашып, тартышып жатканы өкүндүрөт. Кимгер документти тапшырсаңар, аны өзүңөр чечкиле, деди ал. Булак Назарнёс. Менде бир суроо. Урматтуу төрага, мен сизден суранганмын. Могу жумушчу топтун башчысы урматтуу Укушев Мурат Каниметович келсе жакшы болот эле деп. Ал келбептир. Себебин айтайын. Себеп дегенде сиздерге таркатып бердиби, отделиңиздер же таркатпадыбы? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жерде Мурат Каниметовичтин чоң бир 10 барактан турган вообще реформа деген эмне, кылмыш саясат деген эмне деген өзүнүн аналитикалык запискасы турат менин колумда. Баягы 21-жылы мыйзамдарды өзгөртүүрдүн алдын жазса керек. Мен ушу кишиге алкыш айтып коеюн дедим эле. Чындыгында юрист деген ушул Мурат Каниметовичтей болуш керек. Мен түшүнбөгөн, мен билген нерселерди мына мага окуу катары мен ушуну куралданып жүрөм. Мага айтышат, могул жерде демилгечилер отурчай боламы? Бола. Демилгечилер, мындай сөз бар экен, Элмира Кийишке бирөөлөр даярдалып келип берет, аны окуп коет. Кечирип койгула. Мен ал жаштан, ал тажрыйбадан чыгып кеткем. Мен өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн тажрыйбам менен бир нерсени айтам. Бирок мен мына Мурат Укушевдун жазганын аналитикалык запискасын мен курал катары өзүмө акыл катары кошууга даярмын. Ошон үчүн колуңарда болсо, эринбей прокуратура жөнүндө эмне деп жазганын окуп койгула. Мен ал суроо берип, сунушум жөнүндө талашпайм. Могул жерде эң чоңуңар ким? Тиги азыр мыйзам жактоочулар. Мен 1-2 суроо берип коеюн. Түшүнбөй да калдым, кимисине суроо бериш керек. Мен суроону жалпы берем, аны алып койдуң, буну алып койдуң дебейм. Бул алыныптыр, кетиптир. Анын эң негизгиси менин мурдагы кесиптештерим замечание жок. Биз макулбуз дегенде кат бериптир, ал сиз Абдуллаев окуп бердиңиз. Балким булар юристтер, чындыгында алдыда дагы көп жашоо бар, конституциялык сот бар, же болсо 1 жылда коом өзгөртүп алабы деген үмүт менен жашагандыр. Бул прокуратуранын артка чейинген эмес, бул булардын силерге караганда адилеттүүрөөк, же болсо силерге караганда жогорураак экенин билдирип, президенттин саясатына каршы чыкпаганы. Силер буларды тепкилебегиле. Неге оозуңарда ачып отурасыңар? 25 барактан өзгөртүүлөр берипсиңер деп. Кетиринче азыр ушуларды рахмат деш керек. Мен да депутат болордун алдында, мен дагы элди кыдырып жүргөндө мен бир эле маселе айткам. Мен ушу президенттин
келип калган президент саясатын колдогону мени шайлагыла деп. Мага бир дагы шайлоочум асфальт куруп бер, мектеп куруп бер, байна куруп бер деп мага айткан эмес. Мага бүт видеозапистерде бар. Эл менен жолукканымда ушу мамлекеттин саясатын колдо эл мурда. Президенттин саясатын колдо деп жөнөтүшкөн. Ошондуктан мен президент саясатына каршы чыкпайм. Мага өтө аянычтуусу ушул мыйзамды көтөрүп келгендер могул жерде отуруп, мага окшогон кесипкөй, илимдүү, билимдүүлөр менен талашып отурасыңар. Мен ошого аянып атам. Ошон үчүн өзүңөр бир сыйра сүйлөшүп алып, бир мына күчтүү абыз чыгайлы. Президенттин саясатын колдоо деген андай эмес. Кимисине сурай берсем болот сүйдүн алдында иш.